Кутмандуу кечиңиздер менен бул дарыгерге сөз долбоору биздин долбоор улуттук сакта маалымдоо кампаниясынын алкагында чыгып жаткандыгы тууралуу дагы бир жолу баса белгилөөгө уруксат этиңиздер. Бүгүн биздин студиябызда бир эмес дароо эки дарыгер. Бул профессор Акбай Сарбаев, биздин Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун мүдүрү. Кутмандуу кечиңиздер менен ошондой эле балдар онкологу Султан Амангелдиевич Стамбеков. Ассаламу алейкум агай. Чоң рахмат биздин студиябызга келип бергениңиздер үчүн. Бүгүнкү ушул жумадагы, ушул аптадагы биздин темабыз бул жанагы кооптуу топ, тобокелчилик тобу деп атабыз. Анан көп учурларда улгайган адамдар кирет дейбиз. Агай, улгайган адамдардан тышкарыдагы кайсы оорулардын алып жүрүүчүлөрү ушул кооптуу топко кирет? Бул сурооңуз абдан жакшы суроо болду. Анткени азыр тажибирис менен ооругандардын саны кайрадан көбөйүп атат. Бир эле саны көбөйбөй, дарыгерлер, медиктердин да саны, ооруп калган саны дагы эле көбөйүп атат. Бул дагы күчөп келаткан бир белгиси. Анан кийин ушунун баардыгын биздин элибиз жакшы билип алса, кантип сактанганды, кантип алдын ала чараларды көргөндү, ушул тажибирис менен ооруп калбаш үчүн. Бунун баардыгы абдан чоң жардам болот биздин мамлекетке да, биздин дарыгерлерге да, медиктерге да. Ошондуктан ушу сиз айтып кеткен суроо абдан туура. Бир эле жаш улгайган эмес, дагы кайсы кишилер кирет. Жаш улгайган боюнча мен айтып кетейин, точно баардыгыбыз билишибиз керек, так билишибиз керек. 60 жаштан ашкандар ушу кооптуу топко кирет. Тажибирис менен ооруп калыш боюнча. Экинчиси, ошол 60-тан ашып эле канча жаш улгая берсе, ушунчалык эле ошол мүмкүнчүлүк кооптуулук көбөйө берет да. Экинчиден, бул топко жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар кирет. Жашына карабай. Айрыкча оорулар гипертония оорусу менен, кан басымы бийик болгондор, инсульт, инфаркты менен ооругандар. Анан баягы айтып коебуз, жүрөктүн алсыздыгы менен ооруган адамдар ушул топко кирет. Дагы будан тышкары дагы баягы жүрөктүн туура эмес иштеп кетиш, аритмия деп коебуз, ошо менен ооругандар. Ошонун кооптуу түрлөрү бар, формалары бар. Өлүмгө алып келе турганчы, ошол формалар менен ооругандардын баардыгы кооптуу группага кирет. Андан тышкары бөлөк оору менен ооругандар, анан кийин өпкө оору менен ооругандар, бирок баардыгы эмес, кайсы оору менен. Именно баягы өпкөнүн өнөкөт оорусу менен ооругандар, анан кийин оор түрүндөгү астма оорулары менен ооругандар. Ушул кооптуу топко кирет. Андан тышкары дагы бөйрөктү айтып кеттим, өпкөнү айтып кеттим. Эми онкология менен ооругандар кирет. Ага биздин менин коллегам айтып берет көбүрөөк. Андан тышкары жаңы төрөлгөн жаш балдар кирет, 1 жашка чейинки, анан кийин боюнда бар аялдар кирет. Анан диабетиктер дагы. Айтып унутуп калыптырмын. Диабетиктер кирет, диабет менен ооругандар, ушу өзүнүн коопчулук топтун эгер баягы коопчулугуна карап туруп, ооругуна карап туруп санаса, биринчи орунда жүрөк кан тамыр оору менен, андан кийин эле диабет оору менен турат да. Анан кийин эсибизге бир алышыбыз керек. Диабет менен ооругандардын көбүндө 70% анын жүрөк кан тамыр оору бар. Аны унутпашыбыз керек да. Бири-бирине байланышканда, диабет менен бири-бирине байланышкан. Ошондуктан Европада, Америкада диабетти бир эле эндокринологдордун оору деп санабайт. Аны кардиологдун оору деп санайт. Анан кийин ушу алардын сунуштаган рекомендациялардын клиникалык сунушмалары бар, колдонмолору бар. Аларды карасаң, эндокринологдор көзүнчө чыгарбайт. Америкада да, Европада. Алар кошо кардиологдор менен кошо чыгарат да. Диабетти кантип алып жүрүш керек боюнча клиникалык колдонмолорду. Эгер сиздин кардиология боюнча айта турган болсок, ушул жүрөк кан тамырынын бир мындай алып жүрүүчүлөр, оорулардын алып жүрүүчүлөр, бир хронический заболевание деп коебуз го. Ошол инсандарга COVID-19 илдетине чалдыккандыгы тууралуу бир
мүнөздөмөлөр пайда болсо, анда дагы кандай кошумча анализдерди тапшырып, дароо ооруканага жатыш керекпи же жана алгоритмдер жалпыга таандык эле алгоритмдерби? Мындайда мунун баардыгын баалап атканда сөзсүз түрдө мунун баардыгы оордугун, тажы вирустун оордугун дарыгер баалаш керек. Ошондуктан ооруп калганда сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылып туруп, анан кийин аны менен бүт өзүнүн симптомдорун, белгилерин айтып берип туруп, анан кийин адан кеңеш сураш керек. Үйдө эле дарыланып өргөнгө болобу же түзмө түз эле барып ооруканага барыш керекпи? Ошондо билинет да. Бирок мен айтып коеюн, баягы ушундай ооругандардын баары азыркы учурда көбү деле алып алышты жанына. Мисалы жүрөк кан тамыры менен ооругандардын көбүнүн өздөрүнүн аппараты бар, кан басымды өлчүгүч, анан кийин пульсоксиметр деп коебуз, сатурацияны өлчөгөн, баардыгы сатурация эмне экенин билет, айтпайм го дейм, ал баягы кандын кычкылтек менен, кислород менен каныкканын көрсөтүп турат да. Бул эки показатель абдан маанилүү. Анан кийин ошол эле 1 мүнөттө жүрөк канча жолу согот, анан кийин 1 мүнөттө адам канча жолу дем алат. Ушул көрсөтүш керек, карата эле, анан кийин дарыгер айтып коет. Үйдө болуш керекпи же барып көрүнүш керекпи? Анан кайсы изилдөөлөрдү, кайсы анализдерди өтүш керек. Ушул туура болот. Анан кийин мен бир жерде ооруду көрбөй туруп бул барсаң буну өтүш керек айтканым болбойт. Анан кийин диабет менен ооругандар, алар сөзсүз түрдө өзүндөрүндө глюкометр болуш керек. Алар келип өздөрү эле каны канча экенин көрүп турат, эсептеп турушат да. Ага карата мен белки суроо болсо сунуштарды айтам да. Ушу кандай эме экен. Султан Амангелдиевич, эми онкология ооруларына келе турган болсок, биз айтып атпайбыз, онкология оорулары мындай тобокел топко кирет депчи. Бирок ошол эле учурда бул вирус жана онкоклеткаларды өрчүтүп жиберүүдөн коркунучтуубу же баягы дарылануудан бир аз четтеп калган үчүн коркунучтуубу? Бул эки себептен коркунучтуу болуп эсептелинет. Биринчиси, албетте биздин онкологияга чалдыккан бейтаптар, булар дарыланат бизден. Анан дарыланганда булар химия жолу менен же нур жолу менен же операция жолу менен. Үчөө тең бул бейтаптын иммунитеттин кескин төмөндөп кетишине алып барат. Ошондуктан эгер булар ковид оорусуна чалдыгып калса, аябай оор өтөт бул бейтаптардан. Экинчиден, бул онкологиялык оорулар өзү негизинен бул бейтаптын алын кетирет, иммунитетти түшүрөт. Ошондуктан бул өзү да алар эгер жугуп калса, аябай оор формада өтөт. Бирок айтып коюшу керек, бул онкологиялык оорулар эки топко бөлүнөт. Бул чоңдордун онкологиясы жана кичинекей балдардын онкологиясы. Балдардын онкологиясы кичине башкачараак өтөт экен бул бейтаптарда. Балдарда бул жеңилирээк өтөт экен. Негедир кандайдыр себептерден буларда кичине жумшагыраак өтөт экен. Чоңдордо аябай оор өтөт. Себеби чоң кишилер химиотерапияны кабыл алышы оор болот. Ошондуктан алар эгер химиотерапиянын үстүнөн коронавирус менен жугуп калса, буларда аябай оор өтөт ал оору. Оор өткөндүгү мындай кандай көрүнөт? Кандай мындай күчөтүүлөргө алып келиши мүмкүн? Күчөтүүлөр бүт коронавирустагы осложнениялар, баягы оорлашып кеткендердин баардыгы болот. Пневмонияга өтөт, баягы тромбоэмболия болуп кетет. Бүт айтылган, мындан мурун айтылган осложнениялар алып барат. Жана дагы бир жерин айтып коюш керекпиз. Дагы бир топто айтып коюш керекпиз. Бул трансплантация болгон бейтаптар. Бизде онкологияда андай бейтаптар бар. Сөөк чучугун алмаштырылган бейтаптар. Алар өмүр бою цитостатик деген иммунитетти төмөндөтүп турган дары ичип турат. Ошолордагы эгер коронавирус менен жугуп калса, буларда аябай оор өткөрүшөт. Андан тышкары бөйрөк оорулардан, боор оорулардан аларда трансплантация көп жасалынат. Ошол бейтаптарда өтө чоң көзөмөлдө болуш керек. Онкологияны дарылоо процесси өзү мындай системалуу да, бир нече 21 күн сайын мисалы үчүн жана нур алып туруш керек, жана башка деген химия дегенчи. Анан эгер бейтап ооруп калса, ошол процесс токтотулабы ортодон? Эми мындай болду, бизде май айында 20-жыл май айында биринчи жолу ошол коронавирус оорусу чыкты онкологияда. Анан СНГ боюнча биз эң биринчи болуп чыктык.
Ошондо дүйнөлүк тажрыйбаны колдоно десек, дүйнө жүзү боюнча тажрыйба жок экен. Анан бир-эки университет менен байланышканда алар токтотпогула деген деп айтышты бизге. Биз токтотподук. Жыйынтыгында көрдүк. Эгер токтото турган болсок, оору кайра күчөп кетет экен. Ошондуктан балдарга, кичинекей балдарга коронавирус болгон учурда да химиотерапия эч кантип токтотулбаш керек. Жасалына бериш керек. Ошол эле заматта коронавирустан дарылай бериш керек экен. Ошондо жыйынтык аябай жакшы болот экен. Параллельно жасайт экен. А бирок чоң кишилердеги онкологияда ал жерде албетте химиотерапия же болбосо нур же операцияны токтотулуп, коронавирустан биринчи сакайтып, анан кийин онкологияны дарылаш керек. Акбаш Агуевич, ушул эле суроо сизге. Эми биздеги жанагы жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруп аткандар, алар кыйын процедураларды да алат, дары-дармектери дагы күчтүү, анан жана совместимость деген дагы бар, дарылар менен, балким антикоагулянттар мененби, кайсынысы приоритетке көтөрүлөт? Мындайда, эгер тажирибиз менен ооруп калса, жүрөк кан тамыры жабыркаган бейтап. Ал жүрөк кан тамыр ооруга каршы ичип аткан дарылардын бардыгын колдоно бериш керек. Дозасын азайтпаш керек, бүт бардыгын ичип аткан ойдон ичип бериш керек да. Бирок неме айтып атканда анан кийин келип туруп өзүнө дарыны алып алып ичпеш керек. Ал өзүнүн дарыгери менен кеңешип туруп, анан кийин мисалы таживируска каршы дарыларды дарыгери берсе, аны ичиш керек да. Ошондо дарыгер өзү эске алып туруш керек. Унутпайчы, кээ-бирки дарылар бар, биздин жүрөк кан тамыр ооруна каршы берилип аткан дарылар менен кошконго болбойт. Анткени алар келип туруп, жүрөктүн туура эмес иштешине же жүрөк токтоп калышына да алып келип калышы мүмкүн. Мисалы кээ-бирки антибиотиктер, мисалы фторхинолон деген класска топко кирген антибиотиктерди, аларды кээ-бирки биздин жүрөк кан тамыр оору менен кошо ичкенге болбойт. Ошондо андай мажбур болуп атса, келип туруп башка дарыны табыш керек да, дарыгер. Аны дарыгер чечет. А бирок өзүнүн жүрөк кан тамыр бирде дарыны токтотпош керек. Анан кийин эгер кошо турган болуп атса, таживируска каршы, анда дарыгер өзү чечет, кайсы дарынын дозасын азайтыш керек, кайсы дарыны токтотуш керек. Жүрөк кан тамыр ооруга каршы ичип аткан. Бул жерде бир нерсени айтып кетейин. Бул абдан маанилүү да. Акыркы кездерде баягы пилармандар көп болуп кетпедиби? Биздечи дарыгер эмес болсо деле, медициналык билими жок болсо деле, анан кийин интернет булактардан, социалдык тармактардан аны муну көрүп алып туруп, анан кийин мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, бул дарыгер эч нерсени окубайт, мындай кыла бергиле, ушул туура, мен бу жерден буну окуп алдым деп айтып берген. Өзүн өзү гепарин аткан кишилерди көрбөдүм. Анан жок, ал болот, үйрөткөнгө болот, бирок ошол гепарин атып атканда делечи, ал дарыгер менен кеңешип туруп деметиш керек. Дарыгер менен кеңешип, ал макул деп туруп, макулдугун бергенде, сунуш кылганда, эгер неметсе, ошондо гана деметиш керек. Андай болбойт. Анткени баягы кээ-бирки жүрөк кан тамыр ооруларына берип аткан дарылар, мисалы берки ангиотензинди алмаштыруучу фермент деген болот, ошого каршы, ошону блокировать эткен. Ошолордун рецепторларынан вирус, ошонун рецепторун аркылуу клеткага кирет да вирус. Анан кийин айтышып аткан, ушу жаңы башталып атканда, теория боюнча, онда бул дарыларды ичкен болбойт, анткени ал келип туруп, ал дарыны ичсе, ал келип туруп вирус оңойраак өтүп кетет депчи. Бирок азыр практика көрсөттү да, эч андай немеси жок экен. Ошон үчүн кайсы дарыны ичип атса, ошону ичиш керек. Кайсы дарыны ичпеш керегин дарыгер эле берки таживируска каршы дарыларды иче баштаса айтат, буну токтотуп коюш керек деп. Анан дагы бир нерсени, баягы статин деген дарылар бар. Биздин немелер билсин деп атам да, угармандар, биздин бейтаптар, биздин элибиз. Статин деген баягы биздин холестерин деген затты көп болгонун азайтат да. Азыркы изилдөөлөр көрсөтүп атат, ошо статинди ичип жүргөн адамдар ичпегендерге салыштырмалуу 30%га алардын баягы өлбөй калган, тирүү чыгып кеткенине саны көп экен да, 30%га көп экен. Жакшыраак өтөт экен да, статиндин пайдасы. Анан кийин азыр изилдөөлөр башталды. Бир эле жүрөк кан тамырында эмес, эгер ушул таживирус менен ооруп аткандарга ансыз берсе кандай болот деп.
дарылаган катары баягы антикоагулянттар менен канды суюлткандар менен тышкары ушуну да берсе кандай болот экен деп ушул издөөлөр азыр башталып атат дүйнө жүзүндө. Ушунду айтып кеткем. Экинчиси бүт диабет менен ооругандар мисалы. Диабет менен ооругандар баягы өзүнүн абдан так кандагы канттын көлөмүн карап туруш керек. Эгер баягы диабет менен ооруган жаш биринчи тип диабет деп коет, ошо менен ооругандар болсо, алар канттын көлөмүн 4-6 тегерегинде кармап туруш керек. Эгер жаш улгайган анан кийин экинчи типтеги диабет менен ооругандар болсо, алар 7-8 тегерегинде кармап туруш керек да. Эгер канттын көлөмү кандагы 13-тен ашып кетсе, анда абдан коркунучтуу. Бул сөзсүз түрдө эч нерсени күтпөй эле мурун дарыгерге баргызы да келбиз. Сөзсүз түрдө барыш керек. Анткени ал абдан жаман бүтүп калышы мүмкүн. Анан кийин мына дагы бир нерсени айтып кетким келет. Биздин коллегам айтып кетпеди, онкология боюнчачы. Көп кээ бирки ооруларда, мисалы, бөйрөк ооруларда, кээ бирки ревматикалык ооруларда абдан агрессивный оорулар бар да. Баягы иммунитет башкача болуп туруп неметкен. Алардын ушул оорулар менен ооругандар, алар ошондой эле баягы цитостатик менен анын иммунитетти баскан дарыларды ичишет да. Ушул учурда абдан коркунучтуу да ошондой оорулар. Ошон үчүн жалпы кандай ичиш керегин ооруп калса, алар сөзсүз түрдө баягы специалистке, ошол кесипкөй дарыгерге консультация алыш керек. Дистанционно баягы дистанцияда болуп туруп, телефон аркылуу, социалдык тармак WhatsApp аркылуу баарын алыш керек да. Анан кийин чечиш керек, кайсы дозада, кайсысын токтотуш керек, кайсы дозун ала бериш керек. Мисалы, общий жалпы эреже, эгер баягы бар ушу иммунитетти баскандары, такролибус деген дары, жана башка дары, алардын дозасын 2 эсе азайтыш керек, 50% азайтыш керек ичип аткан болсочу. Эгер таж вирус менен ооруп калса. Анан кийин таж вируска каршы неметип атканда абдан убагында анализдерди берип, анан кийин көрүп туруш керек да, кайсы учурда антибиотиктерди кошуп жибергенге. Страховка. Ушундай өзүнүн баягы алгоритмдери бар, бирок аны дарыгерлер гана билет. Ошон үчүн өзү келип эч качан оорулуу киши, таж вирус менен ооруп калган киши ушу кооптуу топтогу өз билимчилик жасабай, дарыгер менен тыгыз байланышта иштеш керек, дарыланыш керек да. Анан кийин келип туруп баягы мен 4 көрсөткүчтү айтпадымбы? Ушул оорулар бар болсо, өзүнүн көрсөткүчтөрү бар, алар сөзсүз түрдө барып туруп, ушу орто оору болсо эле алар барып туруп ооруканага жаткан. Анткени абдан бат көп учурда алар күчөп кетиши мүмкүн. Султан Амангелдиевич, эми могул химиялап аткан учурда диетаны сактагыла дейт, мисалы үчүн майлуу жебегиле дейт. Тескерисинче коронанын учурунда болсо тамакты күчтөндүргүлө деп атат. Анан ошол ортосундагы айырманы кантип чечсе болот? Же болбосо карантиндин убагында айылдан келип химия алып жүргөндөр болду да, анан келе албай да калышты да, борбордон сырткары жүргөн. Бул биздин эле бир тааныш эле учурда. Анан өзү маммология боюнча операция жазат эле. Анан келе албай калып, ортодон 2 ай келсе, кайра новый раковый образование, жаңы пайда болуп калат. Ушул учурда кантип чечсе болот ушул маселени? Менин оюмча, биринчи сурооңуз баягы тамак боюнча, тамакты бул химиотерапия тарапка буруш керек. Себеби коронавирусу менен, бирок химиотерапиянын терс таасири адан оорураак болот. Эгер бул бейтап химиотерапия алып алып, ошол эле заматта коронавирус болуп атса, анан бир оор тамактарды жесе, бул грибковый инфекция жана башка инфекцияларга алып барат да, ого бетер оорлаштырып салат. Анан сиз айткан суроо боюнча, экинчи, ал мен жана эле айттым, бул токтотпош керек дарылоону. Бул бейтаптар, эгер
мисалы да Кудай сактасын да кайттан коронавирустук эпидемия болуп калса, пандемия болуп калса биздин өлкөдө, эгер бейтап онкологиялык оорусу бар болсо, ал эч кандай эпидемияга карабай келиш керек улуттук онкология борборуна. Бизде мисалы ушул пандемия учурунда улуттук онкология борборунда атайын бөлүм бар болду. Ошол жерге биз коронавирус менен жуккан, ошол эле заматта онкологиялык оорусу бар бейтаптарды өзүчө жаткырып, өзүчө көзөмөлгө алып, өзүчө дарыладык. Онкология эч кандай карантинге жабылган жок, эч нерсе болгон жок, Жок, болгон жок. Еще ичинде өзүнчө бөлүм ачылды. Ошол жерде кызыл зона, ошол жерде онкологиялык бейтаптар жатты. Себеби биздин онкология менен ооруган бейтаптарды, коронавирус менен ооруп калгандарды башка дарыканага жатканын биз каалабадык. Себеби биздин өзүнүн спецификабыз башкачараак болот да. Биздин баягы дарылоо ыкмаларыбыз, бейтапка көз карашыбыз башкачараак болот. Ошон үчүн биз өзүчө бөлүм ачканбыз. Эми башка мындай кайталанбай эле койсун деп тилейлик, бирок бар деле эми мына Израилди көрүп атабыз, Улуу Британияны көрүп атабыз, локдаун кирип атат башка жерлерде. Анан эми биздикиде боло турган сыяктуу көрүнүп атат да. Бүгүн 147 дедиби жаңы ооругандардын саны. Бул иретте экинчи толкунга мекемелер, медициналык мекемелер, дарыгерлердин даярдыгы биринчиге караганда канчалык өзгөрдү? Тажрыйбасы. Мен айтайын, азыркы толкун деп коебу же кайта тажрыйбалыктын учурларынын көбөйүшү. Азыр саламаттык сактоо системасы биринчи мурункуга караганда кыйла эле уже даярда. Биринчиден азыр толук кандуу эмес, бирок запас дарылардын, дары-дармектердин запастары бар. Бирок эң негизгисичи менин оюмча, азыр дарыгерлердин көпчүлүгү бул оору менен күрөшкөндү, кантип дарылаш керегин баарын үйрөнүп калды, билип калды. Экинчиден, элибизде мына биз сүйлөп атабыз, бул да ушундай канча көп интервью берип аттык, бизден башка дарыгерлер. Элибизде кичине түшүнүп калды, анан кийин өзү келип туруп социалдык тармактардан жетиякта булукту бул айтты дегенди укпай калышты. Дарыгер менен эле кеңешип, анан кийин ошонун айтканын жазаш керегин туура көрүп калды. Анткени өздөрү келип туруп канчоо биз келип атканда эле, мисалы бизге келип туруп жоготуулар болуп аткан туугандарына, өздөрүнө деле неметелем, алар да туугандарына айтып атты. Кеч келип калдыңар, буну эмнеге колдондуңар? Неге, ким айтты, ким силерге ушундай? Жок, жерден келип туруп окуп алдык, социалдык тармактан телефондон тигим айтып койду, мен анан кийин колдоно бердим. Биринчи учурда жаңы 1-2 күн жакшы болдум эле. Анан болду, анан кийин токтотуп койгом, анан ушундай, анан кийин эле кайта оор болуп түшүп атып, анан кийин өлүп атпады. Ушундай учурлар мен азыр ойлойм, менин оюмча, мындай учурлар азыр болбош керек. Анан кийин бирок эң азыр көйгөйлүү болуп атат, күн сайын көрүп атам, көчөдөн, массалык маалыматтан элибиз бирок кадан уже унутуп калгандай да. Ооба. Унутуп калгандай да, келип туруп эле дагы эле маска кийбейт, дистанцияны кармабайт. Ой, көрдүк коронавирус деп коюп туруп топ келишик. Аш тойлор өтүп атат дүрүлдөп эле, болгонго токтотконго карабай. Бардык кафелер толо. Агитация болушунча жүрүп атат. Агитация болсо 5000 чоң кылып туруп, дистанцияны кармабайт эч ким. Ошону бардык алып келип атат ушуга. Автобустар, микроавтобустар, троллейбустар толо. Маскасы жок бардыгын. Айдоочунун да маскасы жок. Мына ушунун бардыгы мен чакырып кетет элем. Ал болбойт андай. Азыр деле бүт бардык кеңештерди уксаңар, эң негизгиси бул баягы элементардуу нерселерди, сактоо нерселерди кармаш керек. Биринчиден бул ооруп калган заң эле, анда баягы изоляция болгон, өзүң эч ким менен катташпай, өзүңчө бөлмөнү уюштуруп, ошол жерде болуп катташпай. Экинчиден масканы кийип. Үчүнчүдөн колду бат-бат жууганда колду 6, 8, 10 жолу жууш керек. Анан кийин жууганда, жууп атканда сам менен 20 секундтан аз эмес.
же келтирип баягы атайын суюктукту обработкалганы колдонуш керек. Экинчиден унутпашыбыз керек, үйдө болобу, баягы иштеген жериңде бат келтирип, эшик кармагычтардын бардыгын сүрүп тазалап, анан кийин көп кармагандарды келтирип, аларды столдорду көп башкалар кармалап отуруп аткандарды аларды тазалап, анан кийин дагы бир нерсе, буну абдан көнүш керек да. Адам азыр келтирип эч колу менен, кир колу менен бетин, кулагын, мурдун, оозун кармалабаш керек да. Көнүш керек буга. Баягы хирургдар операция кылып атканда көнөт да, перчатка кийип алганда деле, анан кийин мурдун тияк биягын кармалабаганда. Эч кармалабаган. Адам көнүш керек да. Анан кийин эсимде мен студент кезимде ошо жазып атканда кармалай келсең келтирип, биздин медайымдар келип колго чапчу эле. Үйрөткөн кармаган болбойт депчи. Ошондой эле келтирип колго чапканда киши жок болот атпайбы бизде? Жок, келтирип ошо бирөө болсо үй бөлөдөчү, ушуну карап туруп неметип аткан. Алда келип ушундай келтирип, анда жакшыраак түшүнөт адам, жакшыраак эсинде калып калат. Ушуну үйрөтүш керек да, элементардуу нерселерди. Бул келтирип баягы мүмкүн ооруп калган мүмкүнчүлүгүн 15%га чейин, 20%га чейин азайтып салат. Элестетсеңер? Эми бирок билбейм, үйрөнө албагандай эле болот атабыз. Башында го мейли билбечүбүз. Анан баарыбыз ушундай бир оор абалдан өттүк. Канча өлүм житим көрдүк, канча мындай бир эки дүйнөнүн ортосунда турган учурларды көрүп аттык деле. Анан болбой эле өзүңүз айткандай коомдук транспорттон баштап көчө, парктар, кафе, ресторан, тойканалар, саясий окуялар мен айтып коеюн, көчөдө жүргөн боло берет, кайта жакшы. Бирок маска менен анан кийин жакындабаш керек, 2 метрден жакындабаш керек. Вот эң негизи. Султан мырза, бул балдар онкологиясында бизде практика, мен билгенден Италияга жөнөтүлөт балдар операция кылынганы, анан азыр Индияга да жөнөтүлүп жүрөт. Анан ошол жөнөтүлө турган балдар эмне болду? Себеби жарым жыл чыга албай калды да. Чыкты, чыгып жүрдү. Мен билишим боюнча Италияга баргандар болду. Индияга, Россияга бара албай калышты. Ошондой болуп калды. Анан баягы балдар онкологиясы бул айтып атпайм, өзгөчө. Биздин ыкмаларыбыз өзгөчө, башкачараак болот. Эгер убакыт келип калса кеткенге, бирок кетире албай жатсак, биз дагы 1-2 курс химия алмаштырып жазай берсек болот да. Резерв болот ар дайым. Ошондой жол менен чыгып аттык. Мүмкүнчүлүгү болгондо чартерин ресмиен кетишип атты Италияга. Мен аны даана билем, 1-2 бейтап барып келишти. Баары жакшы эле азыр. Вот Индияга 2-3-өн көрдүм, кийин мага келишти, алар кете албай калышты. Алар кете албай калганда альтернативасы ушу биздин өлкө ичиндеги эле дарылоо же аларды башка өлкөлөргө кетиришти? Мисалы Индияга кеткен бейтаптарды чынын айтсам, аларды биз деле дарылай алат болчук да. Алар кеткен себебин биз билбейбиз, эмне себептен кеткенин. Балким реклама кылды, балким бирөө ушулар мындай кылат деди. Мисалы кээ бир бейтаптар баягы 4-стадия онкология болуп алып туруп, баягы ал жакта реклама сон кылабыз деп туруп барылышып, ал жерден биз эле кыла турган нерсени жасашып кайра жөнөтө берген. Бирок 15 000, 20 000 доллар алышып коюшуп. Аны биз деле кыла алабыз, бирок бекер анын бардыгы бизде. Мисалы мен социалдык тармактарда көп деле көрөм. Мисалы жакын эле арада бирөө жүрөт, акча топтоп, ретинобластома деген көздүн шишигине канча миң, 28 000 мага керек, жардам бергиле, Россиядан дарыланабыз деп акча топтошуп атат. Бирок ошол эле учурда ошол ретинобластоманы туура Москвада дарылангандай кылып биз деле дарылайбыз. Бирок бекер. Кээ-бирлер ошондой кайрылып алат башка жака, анан элден акча сурашат. Ошондой учурлар деле бар. Эми бул медицина, коммерциялык медицина. Коммерциялык медицина биринчиден, экинчиден бул маалыматтын аздыгынан. Кээ бир адамдар ойлойт, бизде Кыргызстанда медицина өнүкпөгөн, эчтеке билбейбиз, эчтеке жасай албайбыз деп ишенишпейт. Ал деле бир какой-то бир себеп ошол. Бул онкология, эми бир статистиканы жарым жылда келтирсек болот да. Онкология ушул кооптуу топко кирет деп атабыз. Бирок ушул коронавируска чалдыгып, анан кийин онкологиясын күчөтүп жиберип, кайса болгон бейтаптардын саны барбы так? Жок. Биз коронавирусту мен көрдүм. Мен мисалы коронавирус бөлүмү бизге ачылып 40 күн ошол жерде 18
бала жукту бизде жалпысынан. Андан кийин взрослый отделение ачылган, ал жерге да жаткырып жүрдүм. Бардыгы ремиссияга түштү. Бир эле бейтап ремиссияга түшкөн жок. Анда кайтадан баягы лейкозный клетка пайда болду, бирок именно ошол ата-эне химия жасалынбай туруп калды. Химия албай калды. Кандайдыр бир себептерден анын баягы дарыгер менен ата-энеси келишкенде биз жазабай туралы деп күтүшкөн. Жазабагандан опухоль клетка кайтадан пайда болуп өсүп кетти. Ошол эле тапта жанында жаткан бейтап болгон. Ада да рецидив болуп, кайрадан онкологиялык клеткалар чыкканда биз эч карабастан ага химия жасап койдук. Жакшы эле чыгып кетти, эч кандай тоскоолдук болбоду. Ошондуктан мисалы мен оюм эч химиотерапия токтобош керек. И бул коронавирустун таасири онкологияга жок. Балдар онкологиясына эч кандай түз таасири кайра чыгат дегенде жок андай таасири. Ошол сыяктуу эле жанагы ВИЧ инфекциясына чалдыккан биздин жарандарыбыз дагы ARV терапия алып турат эмеспи? Анан ошол ARV терапия алып жүрүп, ошо вирусологдор менен сүйлөштүм. Ошол ARV терапиясы жардам берип атат. Вирусту кабыл албаганга, коронавирусту деп мындай корголгон деп атат да. Анан бирок ал менен бирге могул антибиотиктер жөнүндө сөз кылсак агай. Көп антибиотиктерди алып алдык да. Биз канчанчы бир деңгээлдеги дарыгерден сурабай деле WhatsApp'тан бирөө жөнөттү, интернеттен алдык, телефондон чалды жана башка деп коркконубузда. Эми алардын кесепетин канча көрүп баштайбыз? Резистенттүүлүк пайда болот бул биринчиден, экинчиден өпкө боорго таасири. Эми чынында бул көйгөйлүү маселе. Коронавирус жок кезде деле бул айрыкча бизде Кыргызстанда бул көйгөйлүү маселе болуп турган. Анткени көп учурда рецептсиз эле антибиотиктерди сатып аптекалар сатып берчү да. Экинчиден биздин дарыгерлер көп учурда адам температура табы көтөрүлсө коронавирус тажы вирус жөнүндө айтпай эле турупчу. Неметсе эле сразу эң биринчи эле мынакей сен антибиотик ич деп туруп бере берчү. Контрол жок. Анан кийин азыр айрыкча коронавирус болгондо да ошондой учур болду. Ачык керек, азыр болду. Биринчи бална болуп неметип атканда деле. Даже дарыгерлердин арасында. Бирок баягы какшып отуруп туруп, мен ойлойм, азыр дарыгерлердин көбү антибиотиктерге кичине мындай туура мамиле жасап калды да. Азыр көбү эгер керек болсо гана ошондо берет да. Ал керек болгон кайсы өзүнүн белгилери бар. Анан кийин кандын анализин карап туруп, кээ биохимиялык маркерлорду карап туруп, андан кийин бериш керек да. Азыр анын баардыгы таасирин эми чыгып кеткенден кийин эмки азыр да көрөбүз, анан эмки жылдарда көрөбүз да. Эгер ошол көп ичип контролсуз антибиотиктер иче берген. Айрыкча мына азыр тажы вирустан тышкары грипп деген неме болот. Ал келип туруп баягы бактериалдык татаал дабаларын алып келет. Неметип атат экен. Ошондо дарылап баштаганда билинет да. Бирок ошон үчүн эмне абдан маанилүү? Ушу келип туруп ушул кайсы бир неме болобу адамдын ушул антибиотиктерге флорасы бактериялардын кайсы антибиотикке сезимталдыгын текшерип туруп, сезимтал экенин текшерип туруп, сезимталдыгын, кабылдуулугун текшерип туруп, анан кийин ошол антибиотикти бериш керек да. Аны бат жазыш керек. Ошол абдан азыркы учурда абдан куруш турган маселе бул баягы бак лаборатория, бактериялык лабораторияларда ушуну келтирип аныктаган. Антибиотиктерге флоранын кабылдуулугун аныктаган. Ушул абдан даже Бишкекте андай лабораториялар аз да. Только ошону келтирип бүт республика, бүт өлкөбүз боюнча ошол лабораторияларды ачып туруп, ошол жактан жумушубузду жүргүзүш керек да, ушул багытта жумушубузду.
Эми могул хроникалык оорулар жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан кийин могул кан тамырлары, жүрөк оорулары менен хроникалык ооруган инсандар COVID-19 илдетинен ооруп, аман-эсен чыккандан кийин постковиддик реабилитация кандай жүрүш керек? Эми мындайда бул ооруп чыккандан кийин ал реабилитация сөзсүз түрдө керек. Анан кийин эгер ушул баягы постковиддик синдром деп коет, эгер баягы ооруп чыккандан кийин эле ошол симптомдор ал кетпей, анча-мынча температура көтөрүп кетмей, анан кийин баягы депрессия болуп же уйку жок, баш ооруу, анымуулар болсо сөзсүз түрдө дарыгерге кайтадан көрүнүш керек. Анткени кээбирки учурларда баягы ковидтен кийин тромбоваскулиттер пайда болот да. Мээде, жүрөктө пайда болушу жана башка органдарда пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан анын үчүн көрүнгөндө анан кийин керектүү изилдөөлөрдү ошол дарыгер айтат кайсыларды жасаш керек. Көрсөтмөлөрү бар. Экинчиден, баягы өткөндөн кийин эле реабилитациянын эмне кайсы компоненттери бар. Эң биринчиси баягы туура толук кандуу тамактануу. Толук кандуу тамактануу деген кандай тамактануу? Ал биринчиден витаминге толук тамактануу да. Мен бу жерде айтат элем, мына келип туруп баягы рекламалар дагы эле чыгып атпайбы? Мына витаминдерди неметсеңер мунун баары кетет, мына поливитаминди ичип кой, тигиндей мындай депчи. Адан көрө пайдалуу. Толук бааттарды толук кандуу тамактанган. Жашылча жемиш, жаңы, свежий, жаңы жашылча жемиштерди канча жолу тамак ичкен отурасыз, ошо жолу туруш керек. Бир күндө 400-500 граммдан аз эмес жеш керек. Анын бардыгы мындай тараза билбейм, барбы үйлөрүндө мен айтып коеюн, 400-500 грамм ал 3 бадыран ортодо, анан 2 помидор ошол бир 500 граммга чапчыйт да барып туруп, жарым килге барып туруп чапчыйт. Ошонун көлөмү. Ошону бир жолу билип алса көлөмү. Ушунча мен немени жешим керек. Эгер капуста тиги булардын бардыгын туура айта алмаса, анда бир жолу көрүп алса, адам канча экенин таразага ченеп туруп, анан кийин бул менин күндүлүк норма деп. Экинчиси, тамактын арасында обязательно сөзсүз түрдө эт болуш керек. Бирок май азыраак эт. Май азыраак эт. Көбүнчө жакшы болот эгер майлуу балык болсо. Майлуу балык ал бул океандын балыктары, Баягы немеден эмес, дарыянын балыктары эмес, эмне океандын балыктары. Баягы айтып койгонго лосось, семга, скумбрия деген майлуу балыктары пайдалуу да. Экинчи компонент бул дем алуу компонентасы да. Дем алуу компонентасы баягы демеге палы кетип аткан адамдар анан кыймылдоо. Ал үчүнчү компонент кыймылдоого айтам. Дем алуу компонент эң негизги бул туура дем алып кандай үйрөнүшкө. Биринчи түрү бул терең дем алып туруп, анан баягы демди чыгарып атканда ошо чыгарып аткан демге абага тоскоолдук болуш керек. Баягы терең дем алып туруп, анан кийин чыгарып атканда эгиң жабып коюп туруп, үйлөп аткандай кылып туруп чыгарыш керек да. Анан кийин узактыгы. Терең дем алганыңан дем чыгарганың 2 эсе узак болуш керек. Мисалы 2-3 секундта терең демди алып туруп, анан кийин 7-10 секундта узактыгы менен демди чыгарыш керек да. Ушундай машыгууларды бир саатта бир 10 мүнөт, 5 мүнөттөн жасап туруш керек да. 2 саатта 15 мүнөттөн бир күндө. Ошондо баардыгын кошкондо бир где-то өз эле 2-3 саатка барып калат. Сол эме уктабай. Үчүнчүсү ал курсак менен дем алуу. Курсак менен дем алуу кандай ал? Ичиң чаңды айтканда өзүңө демди аласың, ичиң өзүңө киргизгенде демди чыгарасың. Узактыгын сааттан шене узактыгын эмес, ушундай эле болуш керек мен айткандай. Демди алып атканда, дем чыгарып аткан узактыгы 2 эсе узагыраак болуш керек. Курсак менен дем алган. Курсакты чаңдайып атканда ал диафрагма иштейт да. Ушуну ачык карынга дем алууга деп сунушташат. Көбүнчө ачык карынга. Конечно, сразу неметип алгандан кийин аны табак жеп алгандан кийин ал кыйын. Неметкен. Ошон үчүн
Тамақ жегенден кейін 2 сааттан кейін минимум. Бұл қосақ менен дем алуу машыгууларды жазыш керек. Үчүнчүсү кыймылдоо. Кыймылдоо кандай болуш керек? Эми жөө баскандан сөзгөнгө бүт бардык болбош керек. Күн сайын эгер ал кетип атса 5-10 мүнөттөн башташ керек. Анан кийин ошо неметип атканда өзүңүн пульсуң санашың керек, 1 мүнөттө канча жолу согуп атат. Анан кийин ушу машыгуу жасагандан анан кийин күн сайын 3-5 мүнөттөн жасап, бир базарда ошол убакытты узарткан болот дагы 3-5 мүнөткө. Ошентип акырындан жарым саатка 40 мүнөткө жетиш керек да, узактыгын акырындан. Анан кийин эмнеге эметиш керек? Ушул жүрөктүн пульсунун согушун 1 мүнөттө эгер санаганда мисалы машыгуу жасап атканда 80 болсо, анан кийин ошол 80 машыгуу жасагандан кийин санагандан кийин ошонун 50%дан көп ашып кетсе, жүрөктүн соккон, андай деңгээлдеги машыгуу болбойт. Адан жеңилирээк болуш керек. Мисалы 80 жолу урса 120-дан ашып кетсе болбойт андай машыгуулар. Экинчиси бардыгын айттым го мен, баягы неме бар депчи, пульсоксиметр. Ошо менен да карап көрүш керек да. Жасап атканда эгер тынч тургандагы көрсөткүчтөн 4 пункт ылдыйраак түшүп кетсе, анда ошондой деңгээлдеги машыгуу тоже болбойт. Адам азыраак болуш керек. Үчүнчүсү баягы же келип туруп 90дан ылдый түшүп кетсе, машыгуу жасап атканда, анда болбойт. Токтотуп коюш керек. Сөзсүз түрдө. Анан кийин баягы ар кайсы адамдын өзүнүн баягы ар кайсы жаш куракка карата өзүнүн максималдуу жүрөктүн 1 мүнөттө согушу деген бар да. Ошол ар кайсы курактагы жашка кандай 220дан ошо өзүңдүн жашыңы аласың. Ошол максималдуу кандай ошого чейин жүрөк соккондун көрсөткүчү да. Адан кийин көп соктурган болбойт жүрөктү. Анын пайдасы да жок да. Анан ошого кара, мисалы 60 жашта болсо адам 220-ны алсаң 160 болот. Ошо 160-тын жарымы 80 болот да. Анан кийин машыгуу мен айткандай оптималдуу машыгуу согуп турган ал баягы 120 уруп турса, ошол 60 жаштагыга 120 эгер 80 болсо өзүнүн согуп турган 120-130-тан ашырбаш керек да. Ошол максималдуу жүрөктүн сокконунан бир 50 көрсөткүч 40-50% жетпеш керек да, неметип атканда. Өзүмдүкүн эсептеп атам да, меники 95 болсо, меники бир 135-140-тын тегине экен да. Ошондой болуш керек да, ашырбаш керек да. Рахмат, агайлар, чоң рахмат сиздерге. Келип башкасын жетишпей калдым да айтып берген. Эмки жолу айтып берем. Буйрса. Башка реабилитация. Буйрса, реабилитацияга да өзүнчө бир тема бир агыс болуш керек, бирок кантсе дагы сиздердин бүгүн келип бергениңиздер үчүн, эмгегиңиздер үчүн рахмат. Эми жараткан сактасын элибизди. Бир толкун жок эле аман эсен чыгып кетелик ушул апааттан. Урматтуу көрүүчүлөр, бул сөз дарыгерде долбоору болду. Биздин долбоорубуз улуттук сакта маалымдоо компаниясынын алкагында чыгып жаткан долбоор. Бүгүнкү биздин эфирибиздин меймандары профессор Сарбаев Акбай болду. Ошондой эле балдар онкологу Султан Амангелдиевич Станбеков агай болду. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.